Allah Taala чек шүгүр айталы. Аллахым сиз менен бизде илим мажлисине олтурууга мүмкүнчүлүк берип жатат. Эгер ушу чогулушка Алланын ыраазычылыгы үчүн отура турган болсок, анда баардык күнөөлөрүбүздүн кечирилүүсүнө себеп болот. Балким жөн эле күнөө кечирилип калбай, анкуму магфуран лакум факат буддилат сайяатукум хасанат. Бул чогулуш бүткөнгө чейин, акырына чейин сабактын акырына чейин отурсак, bir периште жар салат силер тургула бүткүл күнөөңөр кечирилди жана жамандыгыңар жакшы ишке айланган абалда тургула деп жарыя болот да. Ошондон иншалла ихлас болсо, урматтуу туугандарым, ар бир амалдан утуп кете беребиз. Ихлас менен кылына турган болсо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям bir хадистин мазмунунда айтат. Анас ибн Малик радиаллаху анху риваят кылган, имам Муслим, имам Тирмизи, имам Ахмад рахматаллейхилерде китептеринде келген хадис. إن الله تعالى لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. Albatta Allah Taala ушундай bir өзүнүн пендесинен разы болот. Ал bir чиштем тамак жеп туруп, бирок ошого да Аллага шүгүр айта турган болсо, Аллага мактоо айтса. Же болбосо bir урттам суу ичип туруп, ошого да Аллах Таалага шүгүр айта турган болсо, мындайча айтканда кадырдан пендесинен Аллах Таала дагы разы болот. Эгерде пенде Алланын берген аз рызкысына разы болсо, Аллахым дагы ал пенденин кылган аз ибадатынан Алла да разы болот. Алла Таала кадырдан зат, эч бир сиз менен биздин кылган кыймыл аракетибизди текке кетирбейт. Башка бир хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Кыямат күндө оболку жана акыркылардын баардыгы чогулат. Bir жар салуучу келип, баары уга турган деңгээлде кыяматтагы баардык калайык адам атадан баштап кыяматка чейинки келе турган адам заттын баардыгы уга турган деңгээлде жар салат. Бүгүн ушул жерде чогулгандар ким сыйга татыктуу экендигини билесиңер. Ушул жерде канча адам чогулган болсо, сыйлуу адамдар ким эле? Ошолорду эми бүгүн анык билесиңер деп жарыя кылат. Деп туруп айтат: "Лиякумилладина татажафа жунубухум анил мадажи." Ушундай адамдар турсун, түндөрү алардын капталдары төшөктөрдөн бош болчу, төшөктөрдөн улак эле. Төшөккө жатпастан алар жайнамаз үстүндө намаз окуп, Алланын алдында тахажжуд намаз окуп, Алладан дуа кылган адамдар кана бул жерде сый урмат көрүш үчүн тургула дейт. Фаякумун, ушундай адамдар турат, бирок алар деле аз эле сандагы адамдар болот. Анан экинчи жарыя болот, ушундай адамдар турсун, ла тулхихим тижаратун ва ла бай'ун ан зикриллах. Аларды эч кандай соодасы, эч кандай бир соода сатыгы, саткан нерселери аларды Алланы эстөөдөн тоскон эмес. Кылып аткан кесиби Алланы эстөөдөн тоскон эмес. Намазды өз убактында окуудан тоскон эмес, жамаатка келүүдөн тоскон эмес. Ошол кылып аткан жеринде Алланын өкүмүнөн тургузуусу, ошо жумушу аны тосуп койгон эмес, алектендирип койгон эмес. Алланы эстөөдөн жумушу соода сатыгы тоспогон адамдар кана тургула бул жерден деп, ошо бүткүл калайыкка бир жарыя салынат дейт. Ошондо дагы бир адамдар турат, алар деле аз эле сандагы адамдар. Анан үчүнчү жолу жарыя болот. Лиякумилладина кану яхмадуна Аллаха таала фиссарраи ваддарра. Аллах Тааланы оор учурда дагы, жана жеңил учурда дагы, кайгыда дагы, капалыкта дагы, сүйүнүч кубанычта дагы Алланы мактаган адамдар кана бисмилла тургула деп ошол жерден жарыя болот дейт. Анан ушундай адамдар турат, дүйнөдө Аллах Таалага шүгүр айтып жүргөн бар учурунда дагы. Кандайча бар учурунда шүгүр кылат, барлыкты туура пайдаланып. Канча Алла көп берсе, ошончо дагы Алла үчүн көп берип. Анын ичине байлыкка шүгүр кыл дегени ошону алып эле үйүнү чоңойтуп, машинесини чоңойтуп, телефонун жаңылатып, дагы кийимини жаңылатып эле жүрүш ага шүгүр эмес. Балким канчалык Алла берип атат, ошончолук аны туура жакка сарптаңыз. Ошончолук кайра канча неамат көп болсо, шүгүрдүн дагы көп болушуну талап кылат. Аз болсо, ошого жараша шүгүр кылынат. Алланы кыйынчылыкта дагы Алланы мактагандар. Эмне үчүн кыйынчылыкта мактайбыз? Ошол кыйынчылыкта да толтур Алланын жакшылыгы болот. Алланын азабы эмес. Фа амма иза мабталаху раббуху. Куранда эмне дейт? Ал эми качанда адам баласынын Роббусу сынап туруп, анын рызкысыны бир аз тар кылып койсо, айтат эмне деп? Аханан, менин Роббим мени кордоп атат деп айтат дейт. Рызкысыны тар кылып койсом, жумушуну жүргүзбөй койсом, ден соолуна бир аз оор берип койсом, кыйынчылыктарды берип койсом, сынап туруп дейт. Анан пенде өзү ичинен ойлоп баштайт, Алла мени таштап койду, Алла мени кордоп атат деп айтат дейт.
Ал эми качанда ага бир аз рызкысын кенен кылып туруп, ага неаматтарымды, жакшылыгымды жаадырып койсом, ал айтат: "Робби акраман", мен Робби мени сыйлап атат деп дейт. Калла, жок, мындай эмес. Алланын сыйлыгы байлык менен, рызкынын мол болуусу менен эмес, Алланын кордоосу рызкынын тар болуусу менен эмес, жок, андай эмес дейт. Силер түшүнгөндөй эмес дейт. Яни ида мабтала, бунун бардыгы сыноо. Байлык дагы сыноо, ден соолук дагы сыноо. Бардыгы сыноо үчүн белген. Демек кимдер турсун дейт? Кимдер ар абалда Алланы эстеп жүргөндөр. Ар абалда Аллага шүгүр кылып жүргөндөр. Чыныгы мусулман болгондор. Мына кана тургулачы деп кыяматта ошол адамды тургузуп, сый көрсөтүлүп, бейишке киргизилет экен да. Андан кийин дейт, анан суроо жооптун кыйынчылыгы калган адамдарга калат дейт. Муса алейхиссалам Алла Таалага кайрылып калды, Исраили риваяттардан. Я Раб, кайфа истатаа Адам айюаддия шукра ма санаата илей. О Раббим, Адам алейхиссалам сен ага кылган жакшылыгыңа кантип шүгүр кыла алды деди да. Кантип шүгүр кыла алды Адам алейхиссалам? Себеп дегенде сен аны өзүң жараттың, жоктон, топурактан Алла өз кудурети менен жаратты. Тура биринчи жаратылыш. Жана ошондой эле ага рух салдың, жан салдың. Ага аны бейишке жашаттың. Периштелерге буйруп, сый көрсөтүп, ага сежде кылдырттың. Ошончо жакшылыктарың, мисалы Хаваны жаратып бердиң, башканы кылдың. Ушу жакшылыктарыңа кантип сага шүгүр айта алды, кантип сен ушу кылган жакшылыгыңа шүгүрдү ада кыла алды деп сурады да. Десе, Аллах Таала айтып атат: "О Муса, алима Адам анна залика минни фахамидани алей факана залика шукран лима санаату илей." О Муса, Адам алейхиссалам билди дейт. Ушул кылган жакшылыктын бардыгы менден экендигин билди. Ошонун бардыгынын автору мен экендигимди билди, жүрөгүнөн билип, анан ошого мага мактоо айтты. Мени мактады: "Я Алла, сен мынакей мени жоктон жараттың. Сен мага ушул жаннаттагы бейишти бердиң. Сен мага жанды бердиң. Сен мага ушундай даража берип, периштелердин бардыгын мага сежде кылдырттың" деп мага мактоо айтты. Ошол мактоо айтканы мына мен кылган жакшылыгыма шүгүр болуп эсептелди дейт да. Демек шүгүр кандай экен? Ошол Алла берген нерсени Алладан деп билип, Аллага мактоо айта турган болсок, рахмат айта турган болсок да. Шүгүр деген ошол экен. Bir rivayette aytılат, kimge 4 nerse berilgen bolsa, dünya jana ahirettin jakşılığı beriliptir. 4 nerse berilse, dünya jana ahirettin jakşılığı berildi. Lisanun zakirun. Birincisi, Allah'ты estegen til. Eger tilimiz Allah'ını estep жүрgөн bolsa, günde bardıq nerseni süylep atabız, dünyаны süylep atabız, sayasatты süylep atabız, sporttu süylep atabız, ulaqты süylep atabız. Oşonda eleme Allah'ты dagı oşo til estep süyley turgan bolsa, ahiretти süylese, soğup günöөнү süylese, beyiş tozoktu süylese, kıyamatты mahşardı süylese, Allah'ını estep жүрgön til deyt. Birinci, dünya ahirettin baktılılığı berilgen adam. Ekinçisi, kalban şakira, Allah'a şükür kılgan жүрөк. Allah'a rahmat aytkan жүрөк. Kança jakşılık bolsa Allah'dan dep bilip, Allah'a rahmat aytıp жүрgön жүрөк. Wa badanan sabira, jana kıyınçılıkka sabır kılgan dene. Jana zawja mu'mina saliha, salih, dindar, imandu ayal. Kimde uşul 4 nerse berilse, dünya jana ahirettin iyigiligi, jakşılığı beriliptir deyt. Davud aleyhisselamdın dualarının biri rivayetlarda gelgen, uşuntip dua kılat ele. Ya Allah, men senden 4 nerseni surayım, 4 nerseden sen arkalı pana tileyim, saktanam. Men senden tilenip jatkan, suranıp jatkan 4 nersem seni istey turgan til bergin, şükür kıla turgan жүрөк bergin, sabır kıla turgan dene bergin, jana menin dünya jana ahiretime jardam bere turgan ayal bergin. Men senden oşonu surayım ya Allah. Jana 4 nerseden sen arkalı jardam surap jatkan nerselerim, saktanууну surap jatkan nersem, bul birinçisi walad yakuna alayya sayyidan. Maga mırza bolup algan, menin üstümen kojoyun bolup algan baladan pana tileyim. Meni başkara turgan, maga moyun sunbay turgan, kayra menin üstümen başkara turgan baladan senden pana tileymin. Jana meni karılık gelüde murun meni çaçımda agartıp salgan, kartayıp salgan ayaldan pana tileymin. Jana şun baylıktan pana tileyim, al kıyamatta maga ökünüçke sebep bol oturgan baylıktan pana tileymin. Uşunday koşunadan pana tileymin, egerde mendegi jakşılıkты görse jaşırıp koyup, jamandıkты görse elge jayı bergen koşunadan pana tileymin. Dep Davud aleyhisselam dua kılç eken da.
Demek şu 4 nese baktılılık, saqtanууну tilep atkan 4 nese bul adamdın baktısızlığından eken, al 4 neseden simenemiz inşallah saqtanıp yaşaş gerek eken biz inşallah.